Саламатсыңарбы, урматтуу кичинекей бөбөктөр. Мен силерге азыр Абышка менен түлкүнүн аңчылыгы аттуу кыргыз эл жомогун айтып берейин. Бар экен, жок экен, ач экен, ток экен. Илгери өткөн замандарда жеке бир тоону ээлеген, казы картадан башканы жебеген, өзүн жанга тең эбеген бир түлкү бар экен эле. Бир жылдары ал жерге тамак таппай, аябай кыйналды. Анын үстүнө аңчылар күндөн күнгө көбөйүп, түлкүнүн жашашы кыйындады. Жанбагар жайын таппай, заманасы куурулду. Бир күнү ойлонуп отуруп, ошол жерге жакын жашаган Абышка кемпирге келди. Эпилдеп мындай деди: "Ай, жакшылык кылгыла, ичимде 7 балам бар. Кыштан аман эсен асырап чыксаңар, ошол 7 баламды берейин", деп жалынып жалбарды. Абышка кемпир ары кетип, бери кетип акылдашты да: "Айтса айтпаса төгүнбү. Карала күчүк деле сөөк саак кемирип, жан багып жүрөт. 7 түлкү бир ичик эмеспи? Ийгиликтин кечи жок. Жаз жакында эле келет. Кудай бизге берди", дешти да түлкүнү багып алышты. Абышка кемпир түлкүгө сыйлуу окат бербей, күндө бир кап сөөк ташташты. Түлкү буга көнө албай, өлөйүн деп өлө албай жүрдү да, бир күнү Абышка кемпирге келип: "Майлуу эт жебей, мамиле чай ичпей, ичимдеги балдарым өлүп кала турган болду. Силерге ылайык болсо, менде бир ой бар. Сиз мага шерик болуңуз. Териси мыкты айбандарды колуңарга түшүрөм. Териси силерге, эти мага", деди. Абышка: "Эй, биздин колго түшө койчу. Ал кайсы аңдар?" Түлкү: "Арстан, жолборс, аю, бөрү сыяктуулар", деди. Анда Абышка: "О, чимирейген жаныңды жегер. Сен биздин түпкө жеткени жүргөн экенсиң го", деп аябай ачууланып, түлкүнү урмакчы болду. Түлкү көзүнүн жашын көл кылып, Абышканы ишендирди. Абышка бир топ ойлонуп, түлкүнүн сөзүнө уюп, макул болуп, экөө тоого чыгышты. Абышка менен түлкүнүн алдынан каман чыгып: "Эй, түлкү аке, мени мергенчилер кууп келе жатат. Акылдуу жан элең, куткарып кал", деп жалбарды. Түлкү: "Мында бир жакшы Абышка кемпир бар. Меймандос адамдар. Ошого корголо", деди. Каман Абышкага жалынып жалбыргандан кийин, Абышка макул болуп үйүнө ээрчитип келди да: "Конок үйгө кириңиз", деп эшик ачты. Каман үйгө киргенде: "Жер түткөн кара төрөнү алып келип, казан аягымды булгамак болду. Мунун арды көзүмө көрсөтпөй жоготкула", деп кемпир кыйкырып чыкты. Аңгыча мергенчилер камандын изин кууп, Абышка кемпирдин үйүнө карай келе жатышты. Каман түлкүнүн оозу мурдунан өпкүлөп: "Эми бир айлакыла көр, түкө", деди. Түлкү: "Эмесе мына бул каптын ичине кирип жат", деди да каманды капка киргизип, оозун таңып, босогого таштап койду. Кемпир: "Элдин эгинин жеп, чөптүн тамырын жеп, жуп-жумур болуп семирип алып, мага пайдасы тийген кишиче жашырып кой дегениң кара", деди да кетмен менен тумушка бир коюп өлтүрүп, өлүгүн сүйрөп салды. Түлкү ага кубанып, камандын эти менен майын жеп, семирип калды. Ал дагы бир күнү тоого чыкты эле, агайын тең деген карышка жолукту. "Түкө, эпчил жан элең, мени бир жерге жашыра койгун", деди. Түлкү буга макул болду да, ээрчитип келип Абышка кемпирдин кабына киргизип, оозун бекем таңып, босогого таштап койду. Абышка кемпир аны көрө коюп: "Бул көк чынак былтыр көк улакты көтөрө качты эле. Эми колубузга түшкөн турбайбы?" дешти да сок билек менен жыга чаап өлтүрүп, терисин сыйрып алышты. Этин сүйрөп салды. Түлкү карышкырдын этин жеп калды. Кынуусун алган түлкү эч кимге көрүнбөй дагы тоого барды. Бир токойго барса, арчанын башында асылып бир аю турат. Кымың этип сүйүнүп кетти. "Эй, аю, сен эмне көзүңдү жашылдантып, арчага асылып турасың?" деп сурады. Түкө, жолборстун аңдыганына 6 күн болду. Курсагым да качты. Бир айла кылып, мени жашырбайсыңбы?" деди аю жалооруй. Түлкү аюуну арчадан түшүрүп, кемпирдин үйүнө алып келди. Абышка кемпир аюуну көрө коюп: "Жалбыр, жалбыр, жалпаңдаганын көр. Салбыр, салбыр, салпаңдаганын көр. Абышка кемпир кой ичигине жарыбай жүрсө,
Мұның дүниедегі ичиктерді өзі жалғыз киіп алғанын көр, деді да айыны даң еттіре чойын баш менен төбөгө бир салды. Аю бакырып чалкасынан кетти. Алаңыча болбой, жолборс келип жетти. «Эй, мында аю келдиби?» деп күркүрөдү ал. Алаңыча болгон жок. Сырттан арстандын үнү угулду. Жолборс коркуп: «Аюсу менен корусун. Түлкү, мени жашыр!» деди. Түлкү ыпылдап карала каптын оозун ача берди. Абышка каптын оозун байлап, жүктүн бурчуна койду. Кемпир ордунан тура калып: «Албыраган, салбыраганынан кутулсак, булаңдаган, сылаңдаганы да жок издемиш болуп, бизди жоготмок болгонун көр. Сенден агамдын кунун алайын», деди да токмок менен сабап өлтүрүп, эшикке чыга калса, жалы жалбыраган, үнү колдураган, барбай кансыраган бир неме чуркап келе жатат. Кемпир коркуп, үйгө кирип абышкасына айтты. Абышка чуркап эшикке чыкса, Арстан: «Ошондо жолборс келдиби?» деп сурады. Абышка эси чыгып жооп бербей, мукактанып калды. Абышка кемпир эсине келип, сабаны жарып жиберип, Арстанды ичине киргизип кайра тигип салды. Аңгыча мергенчилер да келип Арстанды атып өлтүрүштү. Түлкү мергенчилерди көргөндө эле жүрөгү жарылып өлүп калыптыр. Ошентип Абышка кемпир душмандарынан кутулуп, эгинин айдап, чөгүн чаап, эркин окат кылып жыргап кунап жатып калышкан экен. Урматтуу кичинекей бөбөктөр, ушуну менен кезектеги жомогубуз соңуна келип жетти. Окторуну даярдаган Абдурахман Абдыбалиев. Саламатта калгыла.